Бакыттын сырын ачтым. Бул калем учунан жаралган китебим эмес. Жүрөгүмдөн чыккан кеп кеңештердин топтому. Бактылуулуктун жаркын маанайда жүрүүнүн жана бейпил жашоонун сырын издеп өткөргөн өмүрүмдүн бир үзүмү. Муну сага белек кылам, ишенип кой. Сен бактылуу болосуң жана кимдир бирөөлөрдүн бактылуу болуусуна да өбөлгө түзөсүң. Сени урматтап, Аид Аль-Карней. Окуган Абдисаттар кызы Азиза. Киришүү. Жараткан Аллахка мактоо, пайгамбарыбыз Мухаммадка салам жана салават болсун. Адамдардын көбү өзүнүн бактылуу экендигин сезип биле албайт. Ошонун айынан алтынга бергиз өмүрүн бакытты издеп өткөрөт. Сөз кезеги келгенде бир икаяны кыстыра кетейин. Бирде хан вазирин чакырып мындай дейт: Мубиреке кызматчыма таң калам. Колунда байлыгы да жок, бийлиги да жок, бирок качан көрсөң бактысы ашып ташып, көңүлү куунак. Менде болсо баары бар. Бакыт кушу башымдан учкан бейм. Эгерим көңүлүм көтөрүлбөйт, мунун сыры эмнеде деп ойлойсуң дейт. Вазири мындай дейт: Мунун сырын билүү оңой эле. Буга 99 формуласын колдонуп көрүү керек дейт. Мунун дагы эмне болуп кетти деп таңданат хан. Вазир 99 формуласынын сырын ачат. Баштыкка 99 теңге салып, анан баштыкка 100 теңге бар деп жазып, аны баштыкка салдырыңыз да кызматчыңыздын эшик алдына таштап коюңуз. Хан вазирдин айтканын кылат. Кызматчы жумушунан келсе, эшигинде баштык жатат. Дароо ала кирип, ичин ачышат. Толгон теңгелер менен жарым барак кагаз чыгат. Кагазда баштыкта 100 теңге бар деп жазылыптыр. Эми теңгелерди санай башташат. 99 кайра санашат, дагы эле 99. Үйдөгүнүн баары жабыла сыртка чыгат. Корону түп көтөрөй тинтишет. Болду болбоду буну бирөө катып алды. Биринин бири шектенет. Кичүүлөрү улуулардан тил угат. Ошентип үй бүлө түнү уйку көрбөйт. Эртеси кызматчы жумушка адаттагыдан кечигип келет. Көңүлү да чөгүңкү. Кечээги жайнаган бактылуу көздөр муңайып, кыжаалат болгону бозоргон жүзүнөн билинип турат. Кызматчысынын мындай абалын биринчи жолу көргөн хан вазирдин 99 формуласын эми даана түшүндү. Адам баласы ушинтип колунда турган 99 бакыт, 99 неаматты барктабай, колунда болбогон бир нерсени издеп, ошонун артынан чуркап, бактылуулук эмне экенин билбей өтүп кетет. Чынында бул өкүнүчтүү нерсе. Жараткан бизге ыроологон көрүү, угуу сезимдери, абаны каалагандай жутуп, каалагандай чыгарып жатканыбыз өзү бакыт эмеспи? Өзүнүн төрүндөгү бакытты көрө албаган адам бирөөнүн короосунан бакыт таба албайт. Колуңуздардагы бул китептин ичи эмес аталышы бизге бир өмүрлүк сабак. Бакыт сенин жаныңда, сенин үйүңдө, сенин жубайыңдын жылмаюусунда, балдарыңдын күлкүсүндө, ата-энеңдин тырыш баскан жүзүндө, бир туугандарыңдын аманчылыгында, жашооңдун тынчтыгында. Урматтуу окурман, китеп колуңда. Ар бир бетин, ар бир темасын, ар бир сүйлөмүн кылдат окуп, акыл калча. Балким сен бакыттын ачкычын ушул китептен табарсың. Андыктан жөн эле окуп койбой, айтылган насаат кеңештерди аткара жүр. Алга сөз. Аллага мактоолор болсун. Алланын элчисине салам салават жана мактоо дубалар айтылсын. Анын үй бүлөсүнө, журу жолдошторуна, аны ээрчип туура жолдо жүргөндөрдүн баарына жараткандын ырайымы төгүлсүн. Тилинде мөөрү бар чечендер, акылы тунук көсөмдөр, ак таңдай акындар, калеми курч жазуучулар, ак караны айыра билген аалымдар, көптү көргөн карылар, жүрөгүндө жалыны бар жаштар менен аралашып, маектешип, сырдашып, баарлашып, кеңешип, өмүрүмдү 50 жылын өткөрүп, анан бакыттын сырын ачтым китебин жаздым.
Бул китеп Капаланба аттуу китебимден 20 жылдан соң жазылды. Анда жазгандарымды мындай кайталабадым. Болгону жашоомду көзүм менен көрүп, башымдан өткөргөн же бирөөлөрдөн уккан окуяларды гана тизмектедим. Урматтуу окуучум, бул далалатымдын баары экөөбүз тең бакыттын дамын татып, жашоого каниет кылып, тынч, бейпил өмүр сүрүүбүз жана башкаларга да ушундай жашоо тартуулообуз үчүн гана. Бул албетте динибиз исламды да максаты. Жер бетиндеги ар бир акылы тунук адамдын да көздөгөнү эмеспи? Ошондуктан бул эмгекке батыш менен чыгышка, түндүк менен түштүккө, айтор кайсы жерге барбайын мени таасирленткен окуяларды киргизип, анан аларды тийгизген пайдасына учкай токтолдум. Башка китебимде жазгандарымды кайталап албоо үчүн жалаң жаңы маалыматтарды топтоого аракеттендим. Алла береке берсин деп баштайм. Өзүмө да, сага да түбөлүк бакыт тилейм. Өзүмө да, сага да эч качан Алланын ачуусун келтирбей, дайыма ыраазы кыла турган жашоону үмүт кылам. Көзүңдү жум да көр тириликти унут. Бир жолу аксакал устат Абдулазиз ат-Тужиринин үйүнө мейманчылап барып калдым. Устат Касым чөлкөмүнө караштуу Бурайда деген жердеги чакан фермасында турчу. Кечке чейин эл менен жолугушуу, баарлашуу, пикир алышуу болуп атып, такыр эле чарчап калдык. Дигер маалында ал мени бөлмөсүнө жетеледи. Мага сенин 3 мүнөтүң керек деди ал бөлмөгө киргенде. Азыр болуп көрбөгөндө эс аласың. Бул тиги Кытай табапчылыгынан да ашып түшөт деп кошумчалады. Убактымдын тардыгына карабай мейли деп унчукпай туруп бердим. Көзүңдү жум, оозуңду да ачпа. Көр тириликтин баарын унут деди да, менден мурун өзү көзүн жумуп тунжурай калды. Мен да үндөбөй айтканын жасадым. Анысы бул жарыктыктагы сени алагды кылчу бир да буюм көзүңө көрүнбөсүн. Түпсүз тоңкуюкка сиңип кет деген маани экен. Сүкүт салып көр тириликти, дүйнөнүн көй санаасын жадыңдан жийип ташта. 3 мүнөткө бул жашооңдон ажырап, мейкиндикке төнүп кет. Эмне, бул дүйнө жашоосун сен башкарып жаттың беле? Аны Алла башкарат. Түн бою уйкунун кучагында жатканда аалам өзгөрүп кеттиби? Жок, аны Алла сактап турат. Жарык дүйнөгө келгенде аалам өзгөрүп кеткен эмес. Кеткенде деле ошол дейде калат. Сен азырда өзүңдү бул жарыкта жоктой элестет. 3 мүнөт баарын эстен чыгардым, эч нерсени ойлободум. Көзүмдү ачканда жумшак мамыкта 2 саат эс алгандай ырахаттана сездим. Буга бір күңөрдөй ишенгиле. Устат жылмая карап, муну атактуу табыптардан үйрөнгөм. Жашоодон кыйналып, жаның кашайып кеткенде көзүңдү жум да баарын унут, көңүлүң тынчып, серги түшөсүң. Муну сен азыр жоон териң менен сезип турасың деп далыман таптады да кебин андан ары жалгады. Ааламдагы көйгөй машакаттын баарына санаргай бербе. Сен буга жооп бербейсиң, ал тургай үй бүлөңдүн маңдайына жазылганга деле сен ээлик кыла албайсың. Балаңдын оорусун Алладан башка эч ким айыктыра албаса, кызыңдын көйгөйүн Алладан башка эч ким чече албаса, карыздан кутулууң Алладан башка эч ким жардам бере албаса, анан эмнеге башыңды оорутасың? Мунун баарынын ачкычын Аллага тапшыр да 3 мүнөт бүт унутуп, өзүңдү шамал каалаган жагына айдаган камгак сыяктуу элестет. Сенин өйдө ылдыйың Алланын колунда. Айтса айтпаса төгүнбү, бардык иш падышабыз Алланын каалоосу менен чечилет. Биздин милдет падышанын буйругун так аткаруу. Ошондо аны ыраазы кылабыз. Ал ыраазы болсо бардык ишти каалаганыңдай жайгарат. Кайда барсаң мамайдын көрү дегендей, ансыз да жашообуз машакатка жыт толгон.
баланы окутуш керек эле, үй бүтпөй турат, досумдан алган кайтарыш керек эле. Баса баланчанын тоюна эмне кылабыз? Жан талашып күн кечиресиң. Анда да көйгөйүңдүн чети оюлбойт. Мен ошол бир айда дагы 3 мүнөттү такыр унутпайм. Ошол көнүгүүнү андан бери ичейин ирет жасадым. Жасаган сайын жаным жаялып, рахатка балкыйм. Эс алган сайын муну үйрөткөн устат Абдулазизге ичимден ыраазы болом. Эми муну сага да сунуштайм, анткени ичи тар эмесмин. Мен сезген рахатты сен да сезишиң керек. Балким азыр чарчап тургандырсың, жумуш кылгың келбей жатабы? Ааламды аны жараткан заттын өзүнө бер. Дароо көзүңдү жум, оозуңду да ачпа. Анан дүйнөдө болуп жаткандын баарын унут. 3 мүнөт мына эми сен эс алып калдың. Тим эле уйкудан жаңы ойгонгондойсуң. Эми сергек кыймылдап ишиңди улант. Ишиң илгерилегенин көзүң менен көрүп, анан мага ыраазылыгыңды айтасың. Сабыр кыл, ар нерсенин бүтөр чеги болот. Эр-Риядагы падыша Абдулазиздин атын алып жүргөн чоң мечитте урматтуу шейхтерибиздин бири менен жума намаз окууну жараткан бешенеме жазыптыр. Шейх саат 11-лер чамасында мечитке келди да 10 рекеттей нафил намазын окуду. Намазын бүтүп, жанындагыларга салам айтты. Оң тарабында элем. Оозуна алик алдым. Ошол күндөрдө каалаган темада кутба айта албаганыма, дарс окуй албаганыма тынчсызданып, онтойсуз абалда жүргөм. Шейх аста эңкейип, сабыр кыл, ар нерсенин бүтөр чеги болот деди. Ооба, шейхтин сөзү ушуну менен эле бүттү. Сабыр кыл, ар нерсенин бүтөр чеги болот. Бирок бул сөздүн түпкүрүндөгү уюп жаткан маңызын эми гана аңдагандай, бул сөздү биринчи жолу угуп жаткандай өзгөчө таасир алдым. Мечиттен чыгарым менен анда айтылгандын баары унутулуп, жалгыз сабыр кыл, ар нерсенин бүтөр чеги болот деген сөз гана кулагыма, тагыраагы жүрөгүмө орноп калды. Бул сыйкырдуу сөздү кайра-кайра кайталайм. Кайталаган сайын акыйкатты көзүмө элестейт. Чын эле ар нерсенин бүтөр чеги бар эмеспи? Көйгөй канчалык көп созулбасын, бир күнү чечилет. Ачкалык, оору, жакырчылык, карыз, түрмө жана башка толгун токой маселелер баарынын бүтөр убактысы бар. Анан бүтөр замат мунун баары тескерисине. Тагыраагы кайгы кубанычка, ачкалык токчулукка, оору саламаттыкка, жокчулук бардарчылыкка, карызга батуу, карыздан кутулууга, түрмөдө отуруу, түрмөдөн чыгууга айланат. Кыскасын айтканда, түбү келип, күлкү менен шаттыкка курчалат. Ага эне жана эже карындаштарым, эгер башыңарга кандайдыр бир бале келсе, сабыр кылгыла. Аныгы ар бир иштин бүтөр чеги бар. Түн канчалык узун болбосун, таңдын атышы менен өз өкүмүн аяктайт. Таң жаңы кийим кийип келет. Сүйүнүч, кубаныч, нур, жарыктык баары эми башталат. Аркан канчалык бышык болбосун, анын да үзүлө турчу убагы бар. Көйгөй чечилет, кыйынчылык жеңилдейт, машакат күндөр да тез эле өтүп кетет. Сабыр сактай билгиле, кыйынчылыкта сабыр сактоонун өзү ибадат. Ар бир нерсенин бүтөр чеги болот. Ар бир нерсенин бүтөр чеги болооруна ишенүү Алланы жакшылыкты үмүттөтүүгө, үмүтсүздүктөн арылууга, Алланын ырайымын табууга тарбиялайт. Эч качан унутпа, чынында ар нерсенин бүтөр чеги болот. Бул эрежени жөнөкөй адамдан уккан жокмун. Жашы 90го таяп, өмүр арабасын татаал жолдон тартып өткөн аалым, имам, даанышман, үгүтчү адамдан уктум. Ал бул сөздү жашоонун бизге көрүнбөгөн көмүскө жагында көргөндөн кийин айтып жатат. Турмуш кемесинде ары бери сөзү бүткөндөн кийин айтып жатат. Жашоо деңизинин агымында чаба куруп, бышып жетилип, көзү каныккандан кийин айтып жатат.
кыйынчылыкты түбөлүк, кайгы капаны чексиз кылбаган булардын баарын эртеби кечпей бүтүрө турган Аллага эпсиз мактоо болсун. Мына ушул чекти күткүлө. Акылмандар айтмакчы, кайсы нерсе чегине жетсе, тескерисине айланат. Бул жашоодогу жазылбаган мыйзам. Ысытман кармап кыйналып жатасыңбы? Ал кадимки сасык тумоо, Алланын каалоосу менен 2-3 күндө өтүп кетет. Баары ушундай. Ачкачылыктын чеги токчулук менен бүтөт. Жакырчылыктын чеги бардарчылык. Камактын чеги эркиндик, кайгынын чеги кубаныч. Сабыр кыл, күт. Аалымдардын устаты шейхибиздин алтынга бергис сөзүн кайтала. Сабыр кыл, ар нерсенин бүтөр чеги болот. Адамдын асылдыгы жөнөкөйлүгүндө. Бир жолу шейх Салих ал-Хусейн менен сапарлаш болуп калдым. 2 ыйык мечиттин жалпы иштери боюнча башкы директору, министр макамындагы шейх дин илиминен да четте калбаган тажрыйбалуу, өнөрлүү инсан эле. Адамды же соода кылганда, же сапарлаш болгондо билесиң деген кеп бекер жерден чыккан эмес. Шейх менен жүргөн ошол сапарымда анын өтө жөнөкөй, кичипейил, кемчиликсиз кулк мүнөзүн көрүп таң калдым. Мүнөзүн сыпаттап берүүгө тилим жетпейт. Жөнөкөйлүгү жасалма же мажбур эмес. Бирөөлөргө көрүнүү максатында да эмес. Баары табигый. Туулгандан кошо жүргөндөй тубаса. Жаныбызга жандоочусу да коргоочусу да жок. Элбек басып жетип келди. Биз сыяктуу эле чайбы же кофеби эл катары кезекке туруп алып келип, эл катары эски орундукка көчүк басып ичип жатты. Биз ары таңданып, ары суктанып отурдук. Бул күн ыйык жума болчу. Меккеден Жиддага жөнөгөн автобуска бирге түштүк. Министрди автобуска түшөт деп эч ким ойлобосо керек. Ал өзүнүн билетинде көрсөтүлгөн ордуна келип отурду. Рахмандын пенделери, алар жер бетинде кичпейил, салаваттуу жүрүшөт. Фуркан сүрөсү 63-аят. Кимдир бирөө жума күндүн урматына дедиби, айтор мисвак берди эле, алып акчасын тигинин чөнтөгүнө салып койду. Бир маалда мен жака эң эле жылуу салам айтып, бүгүн жума күнү эмеспи? Убактыбызды адам балдарынын эң кадырлуусу болгон пайгамбарыбызга салам жолдоп, даңазалоо менен өткөрүүгө кандай карайсыз деп калды. Жан дилим менен дедим. Чынында бул күн ушуга ылайык болчу да. Шейх акырын, мукам, ары окулуктуу үнү менен пайгамбарыбызга салават айта баштады. Ал жөнөкөй адамга сүйлөгөндөй эмес, берилүү менен, кызыгуу менен чын дилинен айтып, өңү да өзгөрө түштү. Мен да анын жүзүн көрүп пайгамбарыбызга салават айтууну баштадым. Шейхтин бирде: Аллахым, пенделериңдин эң жакшысы, сүйүктүүсү, өзүңө жакыны Мухаммадка тынчтык, мактоо болсун дегенин, бирде Аллахым, менин салам дуамды ага жеткир дегенин, анан 5 убак намазда айтылчу салаватты утур кайталаганын кулагым чалып, Меккеден Жиддага кетип бараттык. Акыры Жиддага да кирип келдик. Биздин сапарыбыз ушуну менен аяктады. Бирок бул сапар акыретке жол алгыча жүрөгүмдө улана берерине ишенип турам. Ачыгын айтсам, бул жогору даражалуу адамдын жөнөкөйлүгү, жумшактыгы, кичипейилдиги мага чоң сабак болду. Анын ар бир күнү министрлерге, директорлорго, деги койчу жалаң жогорку кызматтагыларга жолугуп сүйлөшүү менен өтөт. Бирок ал чоң кызматтагы адамдай эмес. Кийими да, сүйлөгөнү да, баскан турганы да карапайым. Сөзүн жасабай киришүүсү, бет ачары жок, кудум пайгамбарыбыздын жолундагыдай жеңил баштап, жеңил бүтүрөт. Анын жүрүм-туруму Азирети Абу Бакыр, Умар, Усман жана Алинин жашоосун элестетет. Ал тургай ошолорго үлгү, өрнөк болгон пайгамбарыбыздын жашоосун да көз алдыма тартылат. Баяным бул кишини мактайын дегендик эмес.
Жашообузда ушундай жасалмасыз мүнөз күтөлү дегеним. Жасалма адаттан арылалычы. Ыйласак чын ыйлайлы, күлсөк чын күлөлү, кийгенибиз болобу, жегенибиз болобу, сүйлөгөнүбүз болобу, баскан турганыбыз болобу, айтор баары жөнөкөйлөтөлү. Ошондо жашообуз да жеңил болот. Табигый мүнөз менен өмүр сүрөлү. Чөйрөбүздөн алыстабай өмүр сүрүүнү үйрөнөлү. Мына ушул чыныгы бактылуу, бейпил, тынч жашоо. Спортту жана жөө басууну таштаба. Бутума операция жасатуу үчүн Мюнхенге келдим. Жашы 70ке таяп калган немис доктор операция жасады. Аксакал аябай тең экен. Арыкты жөн эле аттап өтөт. Жогорку кабаттарга лифтке түшпөстөн тепкич менен басып чыгат. Мунун себеби ал эзели спортту жана жөө басууну таштабаптыр. Бутум акырындан жакшырып, кас-кас турган баладай калтаңдап, ары-бери баштаганда жаныма келип тилмекче. Буга айтып кой, аскерлер парадда баскандай тетик бассын деп калчу. Өзү тургай кол алдына иштегендерди кошо чыйракка үйрөттүр. Ооруканада жаткан ошол күндөрдө бир да кызматчынын машинасы менен келгенин көрбөдүм. Баары жөө келип, жогорку кабатка тепкич менен көтөрүлүшөт. Бул имараттагы лифт анда-санда бейчара бейтаптарга эле кызмат кылбаса, дээрлик бош тургансыйт. Алардын кыймылын, чыйрактыгын, сергектигин карап туруп, өзүбүздүн чабалдыгыбызды даана байкадым. Бир сөз менен айтканда, биз дааратканага да машина менен барабыз. Жада калса экинчи кабатка лифтсиз чыгуу да жеткен мүшкүл иш. Денең салмактанып, анан жалкоолонуп, кыжаалат болуп, санаа басып, дагы башка көйгөйлөр чыга берет тура. Мындан кутулуунун эң оңой жолу кыймылды көбөйтүүдө. Көбүрөөк жөө бас. Спорт менен машыгууга да убакыт бөл. Мечитке басып бар. Майда чүйдө сатып алганы чыксаң, машинеңди убара кылба. Кыймылда, денеңди чыйрак алып жүр. Кан басымдын көтөрүлүшү сыяктуу бир топ оорулар кыймылсыздыктан улам пайда болоорун окуп угуп жүрөбүз. Андыктан дайыма отура бербей, туруп басууну да үйрөнөлү. Кыймылдагыла, баскыла, аракет кылсаң берекет деп бекеринен айтылган эмес. Башыңа балее жааса да Аллага шүгүр кыл. Иорданиянын Ирбит шаарына бир досум дарыланып жаткан. Күн сайын ал абалын сурап турчумун. Бир чалганымда аябай таң калтырган иорданиялык жесир аял тууралуу кеп салды. Айтымында 5 баласы 5 тең оорукчан. Майыптардын арабасында отурат экен. Байкуш эне күнү-түнү алардын жанынан чыкпайт. Ошентсе да аялдын жүзүнөн кайгынын капанын да сезилбей, отурса турса, кирсе чыкса Аллага мактоо айтканынан, шүгүр кылганынан жазбайт. Угуп алып, мен да бир чети таң калып, бир чети кыжаалат ойго кептелдим. Мына ушундай адамдар да болот экен. Күйөөсү жок, турмушу начар, оорукчан, 5 баланы жалгыз карайт. Булганса жууп тазалайт. Айтор жашоосунда жакшылыктын жышааны жоктой. Анткени менен ал тагдырына наалат айтып, нааразы болбой, тескерисинче Алланын бешенеге жазганына шүгүр кылып, күндөрүн гүлзарга айлантып алыптыр. Эми айткылачы, мына ушул аялдын жашоосунан да оор жашоону көрдүңөр беле? Күйөөсү жок, каралашар жакыны да жок. Балдары баса албайт, түйшүктүн баары өзүнүн мойнунда. Бирок маңдайы жарык, баарына шүгүр кылат. Жогуна өкүнбөйт. Ал мына ушунусу менен бактылуу. Эми айткылачы мага, мындан өткөн бактылуу адам барбы? Жашоонун эң оор учурунда өзүн бактылуу сезе алган адамдын өткөн да бактылуу адам болмок беле? Кубаныч, шаттыкка курчалып турганда өзүн бактылуу сезүү баардын эле колунан келет. А бирок кайгы баленин капасында камалып турганда өзүңдү бактылуу жандай көрсөтүү колуңдан келеби? Кыйналганда шүгүр кыл, кайгырганда мактоо айт. Ыймандын чыныгы даамы ушул. Досум,
Бул аял жөнүндө айткандан бери өзүмдү алсыз сезем. Окуя мага өтө чоң сабак болду. Аллахым, ошол сабырдагы аялга ырайымыңды жаадыр, жашоосун жеңилдет, балдарына шыпа бер. Дайым эле көрүп билип жүрөбүз, телегей тегиз, өксүгү жок аялдар да бар. Антсе да алардын жүрөгүндө тынчтык жок. Таңды кайгы менен тосот, кечти ый менен узатат. Баары алдында үйүлүп жатат, бирок бакыттын карааны көрүнбөйт. Мунун себеби маңдайына жазылганга ыраазы эмес, жаратканга баш ийбейт. Жашоодогу максатын түшүнө албайт. Ошон үчүн ал бакыттын даамын тата албайт. Аллахым, мына ушундай жашоодон өзүң сактай көр. Өз арабаңды өзүң тарт. Шаар четиндеги айылда мага көптөн бери тааныш 90го барып калган бир карыя жашайт. Чакан фермасы бар, эгинин өзү эгип, өзү жыйнайт. Коюн өзү кайтарат, эчкисин өзү саайт, кумурскадай мээнеткеч. Торгой сайраганда талаага кетип, көз байланганда үйүнө кайтат. Анда да арыдым, чарчадым дебей, көкүрөгү кубанычка толуу, көңүлү көтөрүңкү мына эми кечки намазын окуйт да жаздыкка баш коет. Таңда кайрата албаган ишине бет алат. Талаа түздөө ары кой, тоого да күйүкпөй жөө чыгып кетмеyi бар. Бала болуп башыма түк чыкканы бул кишинин ооруганын да, ооруканага жатканын да көрбөдүм. Дайым кыймылда болгондуктанбы, дени таза, баскан турганы тың. Жүрөгү да таза, ичинде кыпындай кири жок. Эгерим кабагына каар жабайт. Качан көрсөң жайдары өзү эле жылмайып жүрө бербей, кез-кезде тегерегиндегилерди тамашалап күлдүрүп, айланага шаң тартып улап, кыңылдап ырдап да жиберет. Менимче маңдайындагы кат-кат бырыш карылыктан эмес, көп күлгөндөн улам түшсө керек. Бул керемет жашоо, мурунку ата-бабанын жашоосу, ар ким өз жумушун өзү кылып, өз арабасын өзү тартат. Дыйканчылык, малчылык, отун алмай, кыскасы эмгектин баары ардактуу. Адамды кайгыга баткырганда, көңүлүн чөгөргөндө, башкалардын ишине кийлиштиргенде, боштук, бекерчилик, мына ушундан сак бололу. Максатка жараша ийгилик. Лекция окуу үчүн Лондонго барып, Сомалиден келген доктор Мухаммад Умар Хасанга кездешип калдым. Баарлашууда бул даражага кантип жеткенин айтып берди. Ары таң каларлык, ары суктанарлык өмүр жол. Тестиер чагында Сомалидеги качкындар лагериндеги чатырда жашачу экен. Арабча бир да арип билбеген Тестиер бир күнү магнитофондон саудиялык кайсы бир шейхтин дааватын угуп калат. Ошондон тарта араб тилине кызыгуусу артат. Издеп жүрүп арабча билген бирөөдөн тил үйрөнө баштайт. Анан медресеге кирет, Куран жаттоого киришет. Көп өтпөй Куранды толук жаттап бүтөт. Кийин Лондонго келип окуп, ушул жерден докторлук даражага жетиптир. Менин маңдайымда бир кезде чатырда жашаган, тамга тааныбаган, азыр болсо Лондондогу Сомали мусулмандар борборунун директору, Куранды толук жаттаган, араб тилинде түш жоруган доктор Мухаммад Умар Хасан отурду. Аны бул даражага жеткирген ошол эски чатырда пайда болгон максаттын күчү экени көрүнүп турат. Максат күчтүү болсо, кандай тоскоолдук болбосун, бузуп өтөрүнө ошондо дагы бир жолу бөркүмдөй ишендим. Максатың бекем болсо, жылдызга колуң жетери турган иш. Ошондон бери кайсы жерде лекция окубайын, сөзүмө сомалилик докторду кыпчейик этем. Дагы кайсы жерде сүйлөбөйүн, аны сыймыктануу менен айта берем. Анткени ал ийгиликтин символу. Өтө көп жаштарды билем. Илим эшик алдында агып жатат. Ийгилик короосунда баш багып турат, бирок кайдыгерликтен өмүрү текке кетүүдө. Эми сен башыңды көтөр. Алдыңа максат кой.
Кадамдашта жылдызга колуң жеткенче токтобо. Максат койсоң бийик койгон турмушта, бутуң жерде төбөң жетсин жылдызга.